Мөмө YouTube каналыбыздын катталуучулары, азыркы учурда биз Кызыл Суу айылында жүрөбүз. Саруу айылы бул жакта, ал эми Кызыл Суу болсо, мынакей бул жакта ошонун ортосунда Азамат байкебиздин ушундай сонун карагаттарды өстүргөн питомнигине келдик. Ассалам алейкум Азамат байке. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшы. Жакшы, кош келипсиңер. Карагат тууралуу жалпы элге кененирээк маалымат берели деп чечтик. Бул жакта кандай карагаттын сорттору бар, канча гектар, анан качанга даяр болот? Ушул жерде аз мен көрүп аткандар. Саламатсыңарбы, урматтуу Мөмө YouTube каналынын көрүүчүлөрү? Биринчи саламдашуудан баштайлы. Жакшы турасыңарбы? Иштериңер жакшы. Бүгүн 9-июль 2023 жыл. Биякта карагаттын бир 7-8 сорту бар. Негизинен бул жака өзүн аябай жакшы көргөзгөн эмеден баягындай тажрыйбадан өткөн сорттор. Селечинский 2 деген сорт бар. Россия орустар чыгарган сорт. Белорусская сладкая дегенде илгертен берки өзүн жакшы көргөзүп келаткан сорт бар. Добрыня деген сорт бар. Дачный сортундай дачаларга тигиле турган сорттор да. Анан Церера деген сорт бар. Башка дагы сорттор бар. Негизгисинен өзүн аябай жакшы көргөзүп, ошолорго биз басым кылып аткан сорттор ошолор болот. Көлдүк туугандар негизи карагат бул жакта климат туура келип аябай жакшы өсөт дейт го. Анан түшүм берүү жагынан кандай экен? Ушу сиз айтып өткөн жанагы көчөттөрдүн баары. Түшүм берүү жагынан эми Кудайым буйрса биздин былтыркы алган кардарларыбыз быйыл пробный жанагындай остийген түшүмүн алып атышат. Эми ошончолук деңгээлде жакшы аракет кылып атабыз, жанагындай жакшы өстүрүп, жакшы чыгарганга. Анан биз мындай көчөт берүү эле кутулуш эмес биздики. Көп жылдан бери иштейбиз, мындан ары дагы иштейбиз. Кимге көчөт берсек, ошолор менен ошолорду сопровождение кылып, агрономдорубуз менен мындай чогуу ишти, андан кийинки ишти чогуу алып барып, ошондой кылыштын аракетиндебиз. Азыр бул жакта көрүп атабыз, көчөттөр чыгып калган экен. Бул көчөттөр тууралуу айта кетсеңиз, мисалы булар качан тигилген, канча жылдык же болбосо? Булар ушул жазында тигилген. Кудайым буйрса булар азыр июль айы болуп атпайбы? Август, сентябрга чейин булардан плодовой почкалар чыгып калат. Түшүм бере турган почкалар даяр болупчу. Мына караңыздар, могу бир түптө 3 бутак бар. 3 бутактан плодовой почкалар чыгып жакшы болуп калат. Бою дагы бир 50 сантиметрге жетип калат. Ошол анан дыйкандарыбызга бергенге даярбыз ушуну. Кайсыл айлардан баштап кайрыла берсе болот сиздерге? Сентябрдын 10-унан баштап кайрыла берсе болот. Сентябрдын 10-унан. Сиз өзүңүз бул көчөттөн сырткары Мөмөдө каласызбы булардан? Өзүбүздө Кудайым буйрса 15 гектар жерде карагат плантациясы бар. Ушулардын маточный участогу. Капитан деген сорт бар, ошонун плантациясы маточный бар. Питомник негизи айрыкча ягодалардыкы маточный плантация менен келет да. Мисалы үчүн малинанын деле азыр көп алып келинип жакшы өспөй калып атканы ошол Кыргызстанда жакшы маточный плантациялар жок себептен алыс жерден келгенге кичине жолдон жабыркап калып атат. Бул болсо биз уже маточный плантацияларда жасап атабыз, алып келип атабыз, жаңы дагы сортторду көрүп атабыз. Жакында эле Нидерландыдан дагы жаңы сортторду көрүп келдик, заказ кылып атабыз. Биз дайыма жаңыртып, анан көбөйткөндүн аракетиндебиз да. Мындай көлдүк туугандарга ориентация катары айтып коеюн. Бул Кызыл Суудан келатканда эле жолдун жегинен көрүнүп турат экен да. Мен да жана Сарууга кетип баратканда бул эмне болду экен деп кызыгып өтүп кеткем. Көрсө Азамат байкенин ошол питомник экен. Көлдүн аба ырайы, мынакей жаратылышы карасаңыздар, тоонун жеги, бир суук, бир жылуу, ушул аба ырайы менимче карагатка аябай жакшы болуш керек, даамына, мөмөсүнүн беришине, чоңоюшуна. Ооба, эми бул карагат биз эмнеге карагат деген суроону бердик да. Дайыма бир ишти кыларды эмнеге деген суроону беребиз. Бизде мүмкүнчүлүк бар болчу, малинаны деле ушундай көбөйтүп баштаганга. Бизде мүмкүнчүлүк бар болчу башка культураларга ушундай киргенгечи. Бирок карагатты тандаганыбыздын эң бир себеби көлдө жумушчу күчү кымбат. Ооба. Жумушчу күчү кымбат, табылбай калат. Биз билебиз иштеп жүргөнгөчү. Биз азыр мындан кийинки видеодо көрөсүңөр, кокон гиляс тартабыз. 50, 60, 70 киши, 90 кишиге чейин алган случайлар болгон. Анан канча киши менен иштеш оор. Анан биз болушунча мындай кишинин күчүнөн, мындай кол күчүнөн чыга четтейли деп карагат тандаганыбыз.
бирден бир себеби бул карагатты комбайн менен чогултса болот. Жакында Ойгон YouTube каналынан ошол комбайн менен кандай чогултуп аткан видеолорду көргөзөбүз. Өзүбүз буюрса заказ берип атабыз комбайн. Андан кийинки эми комбайн келгенден кийин биздики эле жетишсиз да, бизде эле карагат болгонучу. Комбайн ошончо келгенден кийин ал комбайн иштегенге жок дегенде бир 50 гектар карагатка жетиш керек да. Анткени комбайн биздин 10 гектарды bir günde meyli çalışpa işlese 3 günde çarptı. Andan keyin 25.000 eurога biz kombayn alabız. Anan al işleş керек да. Туура. Анан көлдү кыдырып, мындай плантациялар көбөйсө, ошондой буюрса иштей бергенге мүмкүнчүлүк бар. Андан кийинки эмнеге карагат десе, салыштырып көргөндө мындай карагатты бир терип бир саткан менен малинаны мисалы үчүн майдалап аз-аздан терип, анан аз-аздан саткан менен мунун бир түшүмүн алып саткан салыштырсаң аягы бар бир эле прибыль менен чыгат. Мындай көп киши муну эмнегедир билгендер билип өстүрөт, анан көп киши эме кылбайт да. Анан мунун мани бербейби? Мани бербейт, ооба. Бирок эмеси бир эле чыгат. Малинадан бул эч теркеси менен артта калбайт. Балким кичине калып калышы мүмкүн, бирок калбайт деле. Анан комбайн менен чапсаң андан дагы да, мисалы үчүн комбайнды эсептегенбиз бир эми эсептей албай койгонбуз, эсептеп баштап бир комбайн чапканды канча киши терет болду экен десек, бир комбайн чапканды 90 киши да тере албайт экен да. Бир күндө бир комбайн, бир күндүк жумуш. Трактордун бир күндүк комбайн менен чапкан карагатты 90 киши бир күндө ошолчо жерди тере албайт экен да. Анан эми мунун ошол өзгөчөлүгү бар. Эгер кокустук болсо комбайн менен теребиз деген. Анан мунун көп алармандары дагы бар бул культуранын. Бул жакта сизге айтып атам го, алармандарды да тартып чыгар депчи, анткени мунун рыногу бул жакта налажный. Бирок туугандар, карагат суук жерди жакшы көрөт. Сразу биз эмени айтышыбыз керек кардарларга, балким Ош жакта, Ош областы, Жалал Абад областында ысык жерлер мындай любительский кылып тиксе болот аз-аздан. Бирок гектарлап ал жактарга тиккенге болбойт. Муну каяка тиксе жакшы болот? Көлгө, көлдүн климаты туура келет. Нарын областынын климаты туура келет. Ат башы, Актала, Жумгал районунун климаттары туура келет. Бул карагат үшүк албайт. Андан кийин таластын тоолуу жерлерине тиксе туура келет. Чүйдүн тоо этектерине тигип жүрүшөт, жыйынтык алып жүрүшөт. Ошондой жерлерге тигиш керек. Өтө ысык жерлер биз карагатты сунуштабайбыз. Жанагы малина, клубника тиге албай калышат го, кээ бир жерлер биздин климатыбыз туура келбей калат экен, суук болуп калат экен, үшүп кетет экен депчи. Демек ошол адамдардын бардыгы карагатка келиш керек экен да, малина, клубниканы ээрчип жүрө бербейчи. Ооба, эң биринчи ошол жерге кайсы туура келет, ошол культураны тандаш керекпиз да. Мындай бизге же дамы жаккан, же баасы жаккан, же өзүбүзгө кээ бир кишиге мисалы үчүн жаккан культураны тандабай, жерге кайсы өсө алат, ошону туура келтирип тандаш керек. Негизи жер кандай жер керек бул карагат жакшы өсүш үчүн? Карагат жакшы өсүш үчүн мындай жөнөкөй эле 2 правиласы бар. Суу анан кык болду, өсө берет. Башка эч нерсе керек жок. Суу кыктуу жер болсо эле негизинен отоодон таза кармаш керек, өсө берет. Сон. Эми буюрса сентябрдын 10-дорунда чыгат деп атпайсызбы буларчы? Анан бир көчөттүн баасы кандай болуп калат? Жакшы болсо. Бир көчөттүн баасы орточо розничный баалар 100-120 сомдун тегереги болот. Оптом алгандардын баасы өзүнчө болот. Эми оптом алгандарды мындай жекеме отуруп алганына жараша сүйлөшөбүз. Анан бизде өзгөчө дагы карагатты көбөйтөлү дегенден алып бир акциябыз бар. 2 гектардан ашык тиккен кишиге биз барып бекер өзүбүздүн техникабыз жеткен биздин тегерек болсо барып бекер тигип беребиз. Кишилерибиз жиберип, посадочный комбайн машина бар. Ошон менен гектар жерлерди отургузуп беребиз. Эми 2 гектардан өйдө 2 гектар тиккен кишилер болсо ал эмеге кирбейт. Карагаттын сатып алган услугасына кирбейт. Таза эле бизден сатып алса 2 гектардан өйдө болсо биз барып бекер тигип беребиз. Сон Азамат байке бизде ассоциациянын мүчөсү, мынакей ушундай карагат жана ошондой эле черешня өстүрөт экен. Азыр ал жакта малина, чычырганак, көп нерселерди өстүрөбүз. Бул жакта бүт культура бар экен демек. Бар. Бүгүн эми сөз карагат боюнча болуп атат. Ашпурттун көчөтү, Алмуруттун көчөттөрү бар. Негизинен биз питомникпиз. Питомник менен иштейбиз. Азыр питомниктерди да кыдырып, ошол жактан дагы оптубузду күчөтүп атабыз. Бирок достор, моюнга алып коюшубуз керек,
аябай эле ушу көчөттөр жагынан, питомник жагынан Кыргызстан аябай эле арттабыз. Азамат байке, анан мындай суроо болуп атат да. Көп жерде айта беришет да, баягы көлдүктөр бир аз жалкоороо, жердин баары эле чөп болуп жатат депчи. Сиз эми көлдүксүз көчөт сатып жүрөсүз. Кандай болуп атат ушу ягода тармагынын өнүккөнү көл регионунда? Ушул аябай оор вопросту бердиңиз. Негизи мен мындай бирөөнү же жамандагым келбейт. Бирок достор моюнга алып коелу, кичине жалкоолук бар. Анткени моюнга алыш керек. Эмне дегенде эми жалкоолуктан дагы кичине башкача айтсак туура болот го. Мен кичине башкача айтмакмын. Мындай адис менен илимий билимин алып иштешпей, мындай өз билем менен анан мисалы үчүн карагаттыкы деле, малинаныкы деле, айрыкча клубниканыкы деле бүт уже окумуштуулар, билимдүүлөр канчадан бери иштеп чыккан мындай бүт эмеси бар да, ирет кандай тигип, кандай отуруп, технология бүт даяр. Ошону албай эле анан оюнан чыгарып эле, эми оюнан эмес, өзүнө жеңилдетип, мен мындай кылып тигип койсом кандай болот болду экен деп мындай аябай күйүп атышат да. Эми күйгөндө кандай актабай калып атат, көчөттөрүн куратып алып атышат. Ушундай көп бир эмелер болуп атат да. Учурлар аябай эле көп болуп атат. Ошон үчүн достор айтат элек, эгер карагат тиксеңер келип бизден жакшы консультация алып алгыла. Анан консультацияны ошол жаздын күнү тигип көчөттү берип мындай жетишпей атканда эмес, кышта да окуулар болот, бизде да семинарлар болот, ошол жактан катышып алыңыздар. Эгер малина тиксеңер, малинанын курстары жакшы азыр, малинанын курстары ачылды. Клубника тиксеңер, клубниканын да курстарын ачып балдар иштеп атышат. Эрикпей андан көрө кийин 500 000 сомуңар жоготкончокту азыр эрикпей 5 күн жок дегенде 10 күнүңөрдү окутуп, коротуп, бир 5-10 000 сомуңарды коротуп, 5-10 күнүңөрдү кетирип, биринчи динде деле айтат го, илимин ал депчи, ар бир нерсени кылардачы. Ошондой кылышты үйрөнөлүп, мен бир эле нерсе билип калдым, баягы сиздин берген суроогочу. Биз аябай жакшы, аягына чейин жакшы кылган бир эле нерсе бар экен да, ал той экен да. Тойду укмуш ушундай аягына чейин кемчиликсиз өткөрөбүз. Кемчилиги жок, башынан аягына чейин дастаркондорду ийилте, стөлдөрдү ийилте, дастаркон даярдап, кудаларды ушундай баягы той бүткөнчөктү ушундай жакшы мамиледе, эми аны кылыш керек сөзсүз, бирок ошону эле аябай жакшы кылат окшойбуз да. Анан эт жасаганын жакшы жасайт окшойбуз. Мындай эми тамаш иретинде айтып атабыз, бирок ишти да ошондой жасасак да. Ачуу чындык бул негизи. Ооба, анан эми баягындай жамандап бул эме эмес экен дебегиле, мен өзүм кыргызмын, кыргызстандыкмын, мындай кээ бир маселелер бизди ошол капа кылат да, ушул нерселер. Ошон үчүн айтып атабыз, балким бир-эки кишиге дагы ушул мындай эмени өзгөртөр, мышлениени, ойду өзгөртүш керек. Жакшы. Анан айтып атпайсызбы, баягы билим алыш керек депчи. Жерди негизи кантип даярдаш керек? Алдын ала даярдаш керекпи же эртең отургузам деген күнү эле даярдап коюш керекпи? Жок, эртең отургузам деген күнү эле даярдаш керек. Жок, жерди даярдабай туруп көчөт алыш керек. Азыр биякта көрүп аткандар билет. Жерди даярдабай туруп көчөт алыш керек да. Көчөттөр мисалы үчүн баягы эме болду да, бир проект менен да көчөт дагы тараттык да. Көп кишилер көчөттү очередке туруп ызылдап көчөт алып, анан тиге турган жериң каяк десе, эми даярдай калыш керек деп атат да. Көчөттү отургузуш үчүн 1 жыл, 2 жыл мурун даярдап башташ керек. Ошол жердин почвасын анализге тапшырыш керек, суусун коюш керек, капельное орошение коюш керек, ошону дагы изилдеш керек. Ошол достор.